Күндөн чыгышы жараткан тартуулаган, албетте бул дагы бир өзгөчөлүк демекчи. Арыбаңыздар, ардактуу жалпы көрөрмандар, жалпыңыздарга Кутмантан калоо менен регион каналында таңкы регион бүгүн дагы өз ишин баштамакчы. Кутман таңыңыздар менен алгач баарыңыздар менен саламдашып алайын. Бүгүн кесиптешим ден соолук тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Ооба, жалпыңыздарга пайдалуу болгон өзгөчө бир биздин дагы ден соолугубузга кам көрө турчу мыкты маалыматтар сиздер үчүн орун алмакчы. Ооба. Акыркы учурда мындай адамдар дары дармекке көбүрөөк басым жасабай, мындай табигый өнүмдөргө көбүрөөк басым жасай баштады. Ушул ден соолукка пайда алып келген бүгүн табигый өнүм тууралуу сүйлөшкүбүз келип турат. Конок менен кесиптешин тааныштырат. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Кимде ким жаңы эле журкандан ойгонуп жаткан болсо, Кутмантанга алайлы. Кимде ким тамак үстүндө отурган болсо, тамагыңыздар таттуу болсун, таң рызкысы биз менен деген тилекти айталы. Кимде ким жумуш үстүндө отурган болсо, албетте бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Жана ошондой эле жалпы биздин көрөрмандарды жума күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Кесиптешим айтып өткөндө келип калган мейман менен тааныштыралы. Экранга жакыныраак келиңиздер, себеби пайдалуу, өзгөчө сиздерге бир жагымдуу ден соолугуңуздарга пайдалуу маалыматтар болмокчу. Албетте азыркы учурда кесиптеш ата мекендик өндүрүштү колдогон биздин дагы жарандарыбыз жок эмес. Сиз өзүңүз айтып өткөндөй, ата мекендик өндүрүштөгү азыктарды колдонуп, ден соолугубузга кам көрөлү деген ниетте ата мекендик өндүрүш жана ошондой эле табигый өнүмдөрдү сунуштап чыгарып, биздин коомубузга таркатып, ден соолукка бир салым кошуп келе жаткан Витадам компаниясынын негиздөөчүсү Нуралиева Мунара айым биздин маектөрүбүздө. Кутмантан. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алгач сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, таңкы убактыңызды бөлүп бизге келип бергендигиңиз үчүн. Алгачкы эле суроом, ушундай адамга табигый нерсе тартуулаган, мындай буудай өндүрүмү деп атасак болот экен, аталышы Виткрас экен. Ушуну чыгаруу идеясы эмне болуп пайда болуп калды? Качан баштадыңыздар бул ишти, бул ишкерликти, ким тарабынан дегендей? Кутмантан баарыңыздарга, чакырганыңыздарга рахмат. Бизди ушундай ата мекендик өндүрүштү колдоп, байкап, тааныштыруу иретинде чакырыпсыздар. Бул идея мен өзүм ошол ден соолук тармагында изилденип жүрүп, ушул жашыл ширени ичип баштап, 2 жыл аралыгында ичип, жакшы жыйынтыктарды көргөндөн улам, анан үй бүлөм үчүн өстүрүү максатында үйрөнгөнмүн. Ошол бул жактагы эле иштеп жүргөн эжеден үйрөнгөнмүн. Алар 10 жылдан бери Бишкек шаарында эмгектенип, ушул нерсени жайылтып келишет, бирок өздөрүнүн эле арасында жайылткан үчүн кыргыз эли көп мынчалык билбейт экен да бул нерсени. Анан азыр Витадам компаниясы болуп 2 жыл аралыгында иштеп жатабыз. 2023 жылы июнь айында баштаганбыз. Ошондон бери кыргыз элине жайылтып келатабыз. Витадам деп калдык, мына табигый өнүмдөрдөн ошол буудай өнүмүнөн азыктарды өндүрүп, баягы ден соолукка керектүү азык заттарды даярдап атасыздар. Анан негизи эле жалпы ушул компанияңыздарда кандай азыктар чыгат? Жалпылап айтып кетсеңиз. Азыркы учурда бизде бир эле түр, ушул буудайдын эле жашыл чөйүнүн жашыл ширесин эле сыгып алабыз. Башка бизде продукция жок. Кошумча биз Москва шаарынан буудайдын өндүрүлгөн буудайдын майын дагы алып келип азыр таркатып жатабыз. Анткени биздин бул жашыл шире ашказанында жарасы барларга ичкенге болбойт. Ошондуктан буудайдын майын дагы сунуштап, буудайдын майында витамин Е көп болгондуктан ички жараларды жакшы айыктырат. Практикада алар өздөрү 15 жылдан бери иштеп келе жаткандыктан ошолордун майын дагы алып келип сунуштап атабыз. Ички жараларга деп калды кесиптеши. Азыркы учурда сиздерге кайрылгандар кандай оорулар менен кайрылып ушул азыктарды алып атышат көбүнесе? Биз баштаган учурдан баштап эле көбүнчө боор оорулары менен көп кайрылышат. Гепатиттин түрлөрүн айтышат. Гепатит С, Б, Д түрү менен ооруйм, жировой гепатоз деп айтышат. Жардам береби ошолорго? Бул соктун курамында 70% хлорофилл бар. Мындай өлчөмдө хлорофилл башка өсүмдүктөрдөн табуу кыйын. Мисалы, ошол эле брокколи, укроп, петрушка дегендерде да хлорофилл болот. Хлорофилл деген өзү негизи бул жашыл түс көрүнүп турат, өзү өсүмдүктөргө жашоо берет. Ал эми биздин организмге киргенде бул биздин ичегилерди эле тазалабастан канды дагы тазалап, канга кычкылтекти жеткирип, кандын курамын жакшыртып бере алат да. Ошол хлорофиллдин эсебинен боордун жабыркаган клеткаларын калыбына келтирип, боорду тазалап, ашказандын, өттүн иштешин жакшыртып бере алат да.
Бул күнөсканада өстүрүлүү кандай тартипте өстүрүлөт? Тартип өндүрөсүздөр буудайды. Ошол өндүрүлгөн буудайды кандай сактайсыздар, кантип иштетесиздер деген сыяктуу. Ооба, жакшы суроо болду. Көбүнчө эле мисалы ден соолукка байланыштуу бир нерсени сунуштап чыкканда баардыгы эле бул БАД эмеспи, кайсыл фирма, сетевой маркетинг эмеспи, кантип өндүрүлөт деп, кайсыл жактан келген деген суроолор өтө көп келип түшөт. Бул биздин өндүрүш, Кыргызстандын өндүрүшү деп тааныштырып келе жатабыз, түшүндүрүп келе жатабыз. Кыргызстандын Бишкек шаарында өстүрөбүз. Атайын өзүнчө өндүрүш бар. Стандартка туура келген, өзүнүн климатын сактаган. Бул буудайды өстүрүүдө эч кандай химикат кошулбайт. Суунун, жарыктын, нымдуулуктун жардамы менен өстүрүлөт. Ал жерде атайын бир температуралар сакталат. Буудайды болсо өзүбүздүн Кыргызстанда Григорьевка шаарында өстүрүшөт биогумустун жардамы менен, эч кандай химикаты жок, ал дагы сертификаты бар. Буудайды алып, анан ошол нерсени өзүбүздүн өндүрүштө өстүрөбүз. Алам деген кишиге алдын ала даярдап коесуздарбы же дароо дайындап бересиздерби? Бул кандай сакталат? Сакталуу жолдорун кантип сакташыбыз керек? Мисалы, биз жаңыдан көрдүк, анан мен сиздерге кардар катары ушуну алып ден соолугума ичем дедим да, мисалы үчүн бир канчаны. Анан азыркы учурда эми сактоо жолу баягы муздаткычка салып коебуз чынында. Кандай сактасак болот? Бул жерде мынакей булар тоңдурулган түрдө болот. Анткени биз айтып атабыз, химикаты жок, табигый депчи. Курамында витаминдерди сакташ үчүн бир гана тоңдуруу жолу менен гана сактай алат экенбиз да. Тоңдурганда дагы шоковая заморозка деп коет. Бат тоңдуруучу аппараттын жардамы менен 15 мүнөттүн ичинде тоңдуруп, курамында 97% витаминдерди сактап калганбыз. Ал тоңдуруучудан алып туруп, кадимки эле өзүбүз колдонуп жүргөн тоңдургучка салып, 6 ай ичи сактасаңыздар болот, 6 айдан 1 жылга чейин сакталат. Эгерде -16, -18 градуста сактай турган болсоңуздар. Анан кардарларга да ыңгайлуу болсун деп, 1 күндүк дозасы Атайын ушундай кылып дайындап коюңуздар. Дени сак адам үчүн бул 30 грамм да. 30 граммдык идиштерге бөлүп тоңдурганбыз. Муздаткычка, тоңдуруучка салгандан кийин күнүгө ошол бир порциясын алып, жылуу суу менен алып эритип ичесиздер. Ошону практика жүзүндө бизге көргөзүп берсеңиз. Мынакей тоңдургучтан алдыңыздар, бир аз идишинен бошоткондон кийин кадимки эле бөлмө температурасындагы фильтрленген сууну аласыздар, кайнатылган эмес. Чийки сууга эле салабыз. Чийки сууга салып туруп, бул 1 күндүк норма экен, 1 күндүк норма, ичүүгө да ыңгайлуу да. Бир күндө бир эле жолу эртең менен ичип алып, жумушка чыгып кете берсе болот да. Эртең менен түштө, кечинде кылып отурбай. Анан өзүнчө бир өзүнүн кашыгын салып койгонбуз. Бул кукурузный крахмалдан жасалган. Анткени кадимки азыр жылтырак кашыктарды колдонгондо сок окисление болуп, өзүнүн пайдалуулугун жоготуп коюшу мүмкүн да. Нержавеющая стальдан жасалган кашык. Сатып алгандарга кошуп бересиздер. Кошуп беребиз. же болбосо ушундай биздин кашык менен аралаштыра турган болсо, сок өзүнүн пайдалуулугун жоготпойт. Анан бат-баттан аралаштырып эритүү керек. Эригенден кийин бат эле ичиш керек. Эригенде витаминдер ойгонот. Анан сиздер өзүңүздөргө иче турган болсоңуздар, организмдерге толук витамин бере аласыздар. Ушул 30 грамм сокто 2 килограммга жакын жашылча жемиштин витаминдери камтылган да. Биз мисалы күнүмдүк дозада витаминдерди толукташ үчүн 2 килограммга жакын жашылча жемиш жешибиз керек экен да. Бирок азыр көпчүлүгүндө эле андай мүмкүнчүлүк жок. Жумушта болот, өзү жасап жей албайт. Бардыгын мисалы рационунда банан жок, шпинат жок. Бул ыңгайлуу да. Ушундай кылып эле иче аласыздар. Сиздерге ичкенге дегустацияга берейин. Остейт көрөлү. Көрүүчүлөр карап туруңуздар биздин реакциябызды. Бул мындай кандай десем. Сиз жаңы эле төмөндө айтып өткөндөй, мындай жаңы чөптүн даамы. Чөптүн даамы келет. Ачуу бекен? Өтө деле ачуу эмес экен. Даамы таттуураак, негизи эле өзү. Буудай өзү таттуу келет. Биз илгери сүмөлөккө өстүрүп жеп жүрүшкөн го. Ошондой эле таттуу келет, бирок биз түбүндөгү даанын кошпойбуз. Өсүп 10 сантиметр болуп өскөндөн кийин ошол чөбүн эле кесип алып туруп, согун чыгарып койгонбуз да. Башка эч нерсе кошулган эмес. Кээ бир кардарларыбыз айтып калат, мага сахар кошпой эле бергилечи согуңарга деп. Бул өзүнүн таттуулугу, бул өзүнүн табигый ушундай экен да. Ошондой да.
А кээ бирлерге мындай кычкыл сезилиши мүмкүн да. Ар кимдин Бул жана урматтуу көрөрман, жана жаңы чабылганда чөптүн жыты келет экен, даамы Ооба. мындай жагымдуу. Ден соолукка Анан абдан өтө пайдалуу ачуу экен. эмес, мындай же кычкыл дагы эмес, өтө таттуу дагы эмес экен. Айтор мындай биздин ичкенде өзүңүздөр реакциябызды көрдүңүздөр. Абдан сонун экен. Анан андан ары эле маегибизди улай берели. Мисалы, ушундай бир табигый азыктар менен ден соолугумду чыңдайын дегендер кандай курстар менен канча убакыт ичиш керек мына ушул витаминдерди? ушул тууралуу айтып берсеңиз, мисалы, бир эле жолу ичип коебузбу же бир жумабы, балким бир айбы деген сыяктуу. Оорулардын түрлөрүнө жараша этап болуп бөлүнөбү? Кандай таасир берет? Кандай? Ооба, Мисалы, ич катуу бар, боор оорусу бар, ушул сыяктуу. дени сак адам жылына 3 айлык курс алып туруп профилактика кылып койсо болот да, организмдеги шлак токсиндерди тазалоо үчүн, же болбосо витаминдерин толуктоо үчүн. Ал эми ооруган адамдар үчүн ошол оорусуна жараша курс жазабыз. Мисалы, бизге боор оорулары менен көп кайрылышат дедим. Алардын рационунда дайым эле болуш керек. Анткени аларга Б группасында витаминдер керек болот, магний керек болот, ашказанда тамак сиңирүүсү жакшы иштеш керек болот. Ошол үчүн алар дайым эле рациондо ушул сокту алып жүрсө болот. Ал эми ич катуу же болбосо мисалы үчүн балдарда ичинде паразиттер, курттар азы көп кездешип атат. Ошолор үчүн дагы 3 ай ичсе болот да. 3 ай ичип, анан тыныгуу кылып, кайра иче берсе болот. Бул нерсени ичүүдө эч кандай чектөө жок. Анткени бул антибиотик эмес, 7 күн ичесиң токтотосуң деген сыяктуу. Же болбосо БАДы эмес. Кадимки эле биз күнүгө жашылча жемиш жегендей эле бул нерсени да ичип жүрө берсек болот да. Кичинекей наристелер деп калдыңыз, эми баягы көрөрмандарга кызык болуп атса керек да. Мисалы, бул канча жаштан баштап ичүүгө уруксат мисалы? Өзү 2 жаштан жогору деп айтылат, бирок мен практикада өзүм 9 айлык баламан баштап эле ичирип жүрөм да, кичинекей кезинен эле. 2 жаштан 6 жашка чейин 10-15 миллиграмм дозасы, ал эми чоң адамдар үчүн 6 жаштан жогору мына ушундай 30 миллиграммдык дозада бир күндө ичет. Ал эми жанагындай хронический оорулары бар, гепатиттин түрлөрү болсо, анда күнүнө 120 граммга чейин ичүүгө уруксат берилет. 120 грамм болгондо ушундай баночкадан 4-өнү ичет. 4-өнү бир учурда. Бир учурда да ичкен кардарларыбыз бар, анан бөлүп ичкендер да бар да. Ар кимдин организми өзүнчө индивидуальный, өзүнүн табитине жараша өзүнүн бир нормасын кармап алат да ичип жатканда. Ушул Витаграсты ичүү менен гепатиттин кайсы түрүнөн айыккандар бар мындай? Гепатит Б'дан результат алгандар бар. Количествосы азайыптыр, количествосы толук менен жок болуптур вирустун. Жок болушу да мүмкүн экен да, ооба, жок болушу да мүмкүн, ооба. Жалпы көрөрмандар кызык болуп атса керек, эми ушундай өзгөчө өнүмдө кандай бир элементтер камтылган ичинде жалпысынан айтып өтсөңүз, мисалы үчүн магний деген сыяктуу дегенде элементтер бар да, эми пайдалуу азык болуп аткандан кийин. Жогоруда айтып өткөндөй эң көп өлчөмдө хлорофилл камтылган дедик. Хлорофилл бул антиоксидант, противовирусный, противобактериальный өзүнүн функциялары бар. Андан тышкары 92 макро микроэлементтер камтылган. Бул кальций, темир, цинк, магний деген сыяктуу. Мисалы, биз алмадан темирди эле ала турган болсок, дагы апельсинден витамин С эле ала турган болсок, бул жерде ошонун 92си камтылган да. Анан 12 витаминдин түрү бар. Бул Б группасында витаминдердин бардыгы. Б группасында витаминдерди биз көбүнчө белок жумурткадан алабыз. Ошолордун бардыгы ушул сокто камтылган. Анан йод бар, селен бар, витамин С бар, витамин Е бар, витамин Д бар. Бирок алардын бардыгы профилактикалык дозада аз-аздан ушул сокто камтылган да. Жалпы көрөрмандарга да кызык болуп атса керек, себеби ушундай биздин ата мекендик өндүрүштү көрсөтүп аткан учурубуз бир нече баягы ден соолугубузга пайдалуу азык заттарды берет деп атабыз. Анан көрөрмандар кызыгып атса керек, кайсыл жактан алабыз, кайсыл жакта жайгашкансыздар деп жалпы көрөрмандарга айтып өтсөңүз. Өндүрүш Бишкек шаарында жайгашкан, анан кардарлар көбүнчө эле онлайн тейлеп жатабыз. Жеткирип берүү кызматы бар. Жеткирип берүү кызматы бар. Өзүбүздүн курьерибиз автоморозильник менен, тоңдургучтун жардамы менен үйлөрүнө чейин жеткирип берет. Анан Бишкек шаарында проспект Чүй 50 дарегинде Эко Мысль деген магазин бар. Ошол жерде да биздин продукциябыз ошондой сатылат. Табигый азыктар дагы бар, Кыргызстанда өндүрүлгөн. Анан Ош шаарында, Жалал Абад шаарында да пункт выдачалар бар. Азыр башка жактардан дагы улам
кошуп келе жатабыз. Кардарларга кайсыл жерде бизге талап күчтүү болсо ошол жерге жеткирип беребиз. Жана ошондой эле көрөрмандардын эсине дагы бир жолу салып өтөлү. Азыр кесиптеш баягы интернеттин заманы болгондуктан сиздер азыр кандай издейбиз, кандай кабарлашабыз, кандай байланышабыз деп жаткан болсоңуздар, азыркы учурда социалдык тармактарда, Instagram баракчабызда Витадам эко дүкөнүнө кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө мына ушул сиздерге кызыктуу болгон, мына ушундай пайдалуу же болбосо ошондой кандайдыр бир ден соолугуна бир жардам берген биздин кардарларыбыздын дагы пикирлери, ошондой эле жалпысынан ушул даамдардын, ушул биз ата мекендик өндүрүштүн өзгөчө бир мүнөздөмөлөрүн мына ошол баракчадан көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле ал жакта жаңы маалыматтар, биздин негиздөөчүлөрүбүзгө өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, же болбосо кандай алабыз, кандай кабарлашабыз деген болсоңуздар дагы бир жолу айтып өтөлү. Instagram Витадам эко дүкөнүнө кайрылсаңыздар болот, кесиптеш. Андан ары карай улайлы. Эмизгендерге, боюнда барларга дагы ичсе болобу? Ооба, туура суроо. Алар мисалы эне болгондон кийин алар биринчи кезекте өздөрүнүн баласынын да ден соолугун ойлойт да. Эмне гана жебесин, эмне гана ичпесин, балама зыян эмес бекен депчи. Ооба, аларга да ичсе болот. Бул табигый болгондуктан, мисалы алманы жешет, кызылча жешет, анар жешет, кан болсун, витамин болсун деген эле сыяктуу бул сокту дагы ичсе болот. Мен өзүм да кош бойлуу кезде эмизген учурда дагы мына 3 жылдын аралыгында ушул сокту ичип келе жатам. Именно ошо эмизген, анан кош бойлуу кезимде башка кошумча витаминдерди ичкен жокмун. Буга чейинки балдарымда дайыма ошо кошумча дары ичүүгө туура келчү, анткени анемия менен жабыркачумун, канды көтөрүү кыйын болчу да. Бирок бул соктун баардык эле нерсеге ичсе болот деген нерсеси жок, каршы көрсөтмөсү дагы бар да. Эгерде ашказанда, жоон ичегиде, 12 ичегиде жара бар болсо, жанагындай язва бар болсо, язва желудка, ошол учурда ичүүгө тыюу салынат. Ал эми калган учурда 2 жаштан жогору ошо эмизгендер дагы, кош бойлуулар дагы, улуу жаштагы биздин ата-апаларыбыз дагы баардыгы ичсе болот да. Язваны, жараны, ашказанда жараны деп калбадыңызбы? Ошону күчөтүп жибериши мүмкүнбү? Кээ бир учурларда жана эменин бака жалбырак деп коет эмеспи? Ошонун соогун сыгып ичкендерин угуп калам да, жарага деп. Ал экөөнүн айырмасы бар экен да. Жок, ачык жара болбош керек да. Эгерде мурунку хронический язва болсо, анда бул хлорофилл айыктырат жараларды негизичи. Мисалы үчүн ооскөнүн көңдөйүндө стоматит болсо, ошол нерселерди айыктырат да бул нерсечи. А бирок бул ичкенден ашказанга барып туруп калып атпайбы? Эгерде ачык жара бар болсо, бул кайра ырбат тийиши мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз өзүбүз үчүн жоопкерчилик албаш үчүн кооптонуп биз тыюу салганбыз да. Ашказанда жара бар болсо, анда ичкенге болбойт деп. Ашказан жарасы үчүн биз ошол изилденип атып, анткени бизде Кыргызстанда ушул боюнча көпчүлүгү кайрылганда, мен ашказаныман операция болдум эле, же болбосо рак желудка деп ушундай аябай көп экен бизде. Ашказанда жарасы менен жабыркагандарчы. Ошолор үчүн Москва шаарынан атайын ушинтип бизге окшоп өндүрүш бар. Алар 15 жылдан бери иштешет. Ошолордун өндүрүшүнөн буудайдын майын алып келдик да. Өндүрүлгөн буудайдын майы болот, масло зародыши пшеницы деп. Ошол ички жараларды айыктырууда жакшы жардам тийгизет. Кимде гастрит болсо дагы профилактика үчүн ичип коюш керек. Ал эми язвасы бар адамдар 3 айга чейин ичип результатын көрсө болот да. Канча сомдон ала алышат ал майды? Майдын 1 айлык курсу 1500 сом болот. Ал эми бул жашыл соктун 1 айлык курсу 2400 сом болот. 3 айдан канча айга чейин ичиш керек дедиңиз, ооруга байланыштуу? Эгерде ошондой хронический оорулары бар болсо, анда дайым эле ичип жүрө берсе болот. Ал эми профилактика үчүн 3 ай ичип, тыныгуу жасап, кайра ичип жүрсө болот. Жогоруда айтып калбадыңызбы? 3 жыл аралыгында ичип, кийинки акыркы баламды төрөгөндө кошумча витаминдерди кабыл алган жокмун депчи. Кандай өзгөрүүнү байкадыңыз балдарыңыздан? Балдарымдан өзгөрүүнү байкай алган жокмун, бирок мен кош бойлуу кезде барып учетко турасың го. Ошондо барганымда эле мен Россия жергесине барып учетко тургам. Ошондо врачым айткан,
я вам никакие витамины не буду прописывать, у вас там все в достатке деп айтты да, биринчи жолу. А болбосо дайым эле барганда анализ тапшыргандан кийинки жыйынтыкты көрүппү? Анализ тапшыргандан кийинчи болбосо дайым мындай фолиевый кислота жазат биринчи эле, анан йод жазат, анан темир жазат болчу да. Ооба. Башка витаминдерди айтпай эле коеюн, анан кийин башка витаминдерди да кошуп кетчү да. Ошолордун курамына да тапшыртып көрдүбү же кантип аныктап алды? Ооба, курамына тапшыртып көрөт да ал жактачы. Баардык оорулар Жактыкы бир аз башкача экен да, э? Кесиптеш жаңы эле мен бул өзүбүздүн кичинекей китепчени карап отуруп, жаштыктын символу, жаштыктын элексири деген нерсени да окуп калдым да. Бир эле бир боор оорулары, ар кандай көйгөйлүү маселелер эмес, бул жаштыкты дагы бир сиздин кандайдыр бир териңиздеги буручтарды деген сыяктуу түшүндүм да. Мына ушул боюнча айтып атсаңыз. Бул соктун курамында витамин Е көп өлчөмдө бар, витамин С бар деп айтып атабыз, витамин Д бар депчи. Бул терини жашартат. Ушул хлорофилл да терини жашартат. Азыркы учурда сиз буга чейин айтып атасыз го, жана коллаген сыяктуу деп эфирге чейин айтып аттыңыз го, ошондой депчи. Ошол боюнча да айтып өтөйүн. Азыр ошо көпчүлүгү айрыкча айымдар коллаген ичиш керек, жашарышым керек деген нерсе мода болуп кетти го. Негизи эле өзү биз ушундай жаратылганбыз. Коллаген өзү биздин организмде өзү иштелип чыгыш керек болчу да. Бирок убакыт өткөн сайын 30-35 жаштан кийин организмде ошо коллаген жакшы бөлүнбөй калат экен да. Органдар туура эмес иштегенден улам, витамин жетишпегенден улам ошол коллаген бөлүнбөй калат да. Ал эми бул биздин сокту иче турган болсо, хлорофилл организмге киргенде организмдин өзүнүн коллаген бөлүп чыгышына жакшы жардам тийгизет да. Организмибиз туура иштей баштайт. Мисалы бизде сахарный диабет менен да кайрылгандар көп да. Бул сокту ичкенде организм өзү инсулинди бөлүп баштайт да. Инсулин туура бөлүнүп чыгып, ушул сахарды нормада кармап турат да. Кошумча мисалы сулуулук үчүн эч кандай витамин ичиштин кереги жок да. Сырттан гана кам көрүш керек, ал эми ичтен болсо бул сулуулукту сактап турат. Чачтын дагы бир кубаттуу болушуна, чачтын ушундай жалтырап көрүнүшүнө да себепкер болот экен. Ооба. Илгери негизи бул нерсени кыргыздар мындай сүйлөшүп калганда угуп калдым. Биздин ата бабаларыбыз өстүрүп жылкыларына беришчү экен да. Бул будайдын чөбүнчү жылкыларына бергенде жылкыларынын ошол жүндөрү мындай жылтырап, мындай өзүнүн көркүнө келчү экен да. Оорулардын ичинен жанагы жаш балдардын, чоң адамдардын деле жана ала оорусу деп коет да, ушу менен жабыркагандар дагы көп да. Ушуга кандай таасирин тийгизет? Практика жүзүндө сиздерде мындай жыйынтык алган адамдар барбы кардарлардын ичинен? Ооба, ала оорусу бул витилиго деп азыр көп эле билип калды. Денеде ошондой актар түшүп кетет. Эч кандай оорутпаса дагы, эч кимге жукпаса дагы, бирок дискомфорт жаратып, өзүн мындай ыңгайсыз сезип, коомго аралаша албай жүргөндөр өтө көп экен. Бизге бул боюнча да өтө көп кайрылышты. Азыркы учурда ошол боюнча алып ичкендер да көп, бирок жыйынтыгы пока байкала элек. Анткени бул сок кире калып эле организмдеги симптомду баса албайт. Бул антибиотик болбогондон кийин, гормональный дары болбогондон кийин симптомду баса албайт дагы. Жыйынтыгы накопительный да. Ичип акырындык менен организм тазаланып, витаминдер толукталгандан кийин буюрса жоголот деген ишеничтебиз. Ошол ала оорусу дагы. Бир-эки кардарыбыз отзыв айткан. Бир аз жоголгондой болуп атат, өңү өчкөндөй болуп атат депчи. Бирок толук жыйынтык алгандар жок бул боюнча. Азырынча жок, Бирок өздөрүнө мындай жыйынтык кылса болот да. Химикат менен дарыланганы жакшыбы, же болбосо убакытты жоготсо дагы акырындык менен ушул сокту ичип табигый нерсе менен тазаланышабы. Жыйынтыкка жеткенге чейин бул нерсени ала оорусу менен жабыркагандар жыйынтыкка жеткиче иче бериш керек экен да. Организм ар кандай болот, ар бир адамдыкына кабыл алуусуна жараша. Ала оорусунан жыйынтык болбогону менен, бирок мына тери ооруларында экзема, псориаз, жанагы атопический дерматит деп коет го, аллергия ошолорго жыйынтык бергендер бар да.
3 айда 1 айда жыйынтык алгандар бар. Мына жалпы көрөрмандарга айтып өтөлү, ардактуу көрөрмандар, азыркы учурда биз баягы химиялык азык заттарды эле пайдалана бербестен, мына ушундай биздин ата мекендик өндүрүштөгү өзгөчө витаминдерди колдонуп көрсөңүздөр, бул жөн гана оорулардан сактануу эмес, болгону оорулардын алдын алуу максатында дагы өзүңүздөрдүн денеңиздерге, организмге бир керектүү азык заттарды, витаминдерди колдонсоңуздар болот. Мына ушул табигый өнүмдөрдү бир гана оорулар үчүн эле эмес, мына ушундай ошол оорулардын алдын алуу максатында өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга кам көрсөңүздөр болот деп кесиптеш. Ооба, туура айтасыз. Айтып калды биздин коногубуз. Азыр жаштыкты сактайм, сулуу болом, бырыштан арылам деп коллаген ичип атышат да. Ага караганда бул өнүмдө коллаген 2 эсе жогору экен. Көбүрөөк экен, анан андыктан сулуу болом дегендер, бырышын азайтам дегендер, беттеги тактарын кетирем дегендерди сунуштап ичсе болот экен. Азыктарды алып пайдалансаңыздар болот дейли. Кесиптес азыр болсо бизде жарнамалык тынуу бар экен, андан соң кайрадан маегибизди сулайбыз. Жалпыңыздарга утман таңгаалап, маегибизди андан ары улайбыз. Ардактуу көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер, себеби сиздерге пайдалуу азыктар тууралуу, ден соолук багытында сүйлөшүп жаткан учурубуз. Эгерде кимде-ким мына ушундай өзүнүн ден соолугунда көйгөйлөр болсо, жөн гана химиялык таблетка дарыларды ичпестен өзүңүздөргө ушундай бир ата мекендик, өзгөчө мыкты биздин ата мекендик өндүрүштөгү натуралдуу, жакшы табигый сокторду сунуштайбыз. Бул сиздерге бир гана мындай ооруларыңыздарга эмес, сиздердин денеңиздерге керектүү дагы азыктарды, ошондой эле керектүү витаминдерди бар өзгөчө азыктардын катарын толуктаган өзгөчө витамин десек жаңылышпайсыз, кесиптеш. Мен кийинки суроом, азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар ойлошу мүмкүн да, бул буудайдын эле баягы сыгып жазап коет экен депчи. Шартында баягы биз деле жазап алсак болуш керек, буудайды өндүрүү оңой эле деген сыяктуу. Ооба, мен айтайын дегеним, үйдөгү сыгып алган менен сиздердин технологияңыздар эки башка да. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, технология өзүнчө, бул нерсени деле көрө калып эле жасап үйрөнүп калган жокпуз. Бунун артында окудук, тажрыйба алдык, 2 жыл ичинде башка биздин ушундай кесиптештерден үйрөндүк. Бирок үй шартында дагы өстүрсө болот, өстүрүп жүргөндөр дагы бар. Биз өзүбүздүн баракчабызда атайын видеолорду чыгарып койгонбуз, кантип өстүрсө болот, кантип сыгып алса болот, кандай кылып ичиш керек депчи. Өстүргөндө маселе болбойт. Жакшылап карап, үйдө деле апалар гүлдөрдү өстүрүп атат, башка нерсе өстүрүп атат. Ошол сыяктуу эле буга убакыт бөлүп өстүрсө болот, өзүнүн эгерде шарттарын кылып ала турган болсочу, температураны, нымдуулукту, жарыкты бере ала турган болсо, үй шартында өзүнчө бир бөлмө кылып, ошондо өстүрүп чыгарса болот. Өстүргөндөн кийин ушул ширесин сыгып алууда маселе жаралат да. Эң башкы нерсе ушул да. Ушул да. Анткени бул чөп мындай көрүнгөндө назик эле көрүнүшү мүмкүн, мынакей чөбүчү, будайдын чөбү мындай ичке эле болупчу. А бирок сыга келгенде бул аябай катуу да. Бул жалпак эле чөп болуп атпайбы? Ширесин чыгарыш үчүн көп басым жасалыш керек да. Биз кадимки эле колдонуп жүргөн соковыжималкалардан чыкпайт. Анан бул нерсени мясорубкадан чыгарып көрөбүз дегендер да бар да. А биздин мясорубкалардын бардыгы эле жана алюминден жасалган. Алюминдин өзүнүн металлы чыгып, окисление болуп кетет да. Бул сокту чыгарыш үчүн нержавеющая стальдан жасалган. Анын да пробасы 304 проба болуш керек. Атайын медицинада колдонот ал ошол нержавеющая стальдычы. Ошондой соковыжималкадан чыгарылат да. Анан шнековая болуш керек. Шнек деген жана буралып чыгат го. Анан одношнековая, двухшнековая деп коет. Ошол 2 шнек болсо андан да жакшы чыгат. Биз азыркы учурда производстводо ошол двухшнековаяны колдонобуз. Өтө катуу басым менен жасалып, анан ширеси эч кандай витаминдерин жоготпостон, окисление болбостон таза чыгып берет да. Анан азыркы учурда ошол үй шартында өстүргөндөр үчүн биз атайын колдо механический ручная соковыжималка деп коет. Ошол нерсени алып келип койдук Кытайданчы. Анткени бул жакта жок экен. Кыргызстанда дагы, Россияда дагы жок ал нерсечи. Эгерде электрическийин ала турган болсо 50 миңден жогору да соковыжималкалар.
Анан ошон үчүн элге, калкка мындай ыңгайлуу болсун деп арзаныраагын алып келдик. Кол менен тартылат. Кол менен тартат. Үй шартында бизге окшоп көп өлчөмдө чыгарышпайт да, өзүнүн үй бүлөсү үчүн эле чыгарганга жетет да. Күнүгө свежий чыгарып ичип турат да. Жаңы сыгылган кезинде 100% витаминдер сакталат да, ошолор үчүн өтө ыңгайлуу болот. Азыркы учурда алып келгенбиз, кардарларыбыз алып колдонуп атат. Биз ал соковыжималканы 2 жылдан бери тест кылып, өзүбүз колдонгон үчүн анан коркпой кардарларга сунуштай алдык. Канча сомдон сатылат ал сиздерден? Ал соковыжималка 5500 сомдон сатылат. А өзүбүз колдонуп жаткан соковыжималкабыз 200 миң турат. Өндүрүштө. Төмөндө баягы эксперимент катары ушул соктордон ичип көрдүк. Баягы даам сызып көрдүк. Анан жаңы ичип аткан адамдарга кандай бир таасир калтырат, кандай бир нерселер байкалат ден соолук багытында. Мисалы үчүн обострение деген нерсе бар. Айрым учурда БАДыларды ичкенде же башка нерселерди ичкенде сөзсүз түрдө шалдырап, алсыроо, кускусу келип, же болбосо организмде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп деген сыяктуу. Жаңы ичип аткан адамдарга сиздердин баягы тажрыйбаңыздарда кандай бир пикирлер айтылды, мисалы үчүн жаңы ичип аткан адамдар? Ооба, практикада баарына эле жагай берген эмес бул сок. Баары эле жакшы жыйынтык көрдүм, мага аябай жакты деп көпчүлүк Укмуш сөздөрдү айткан эмес. Айткандар дагы бар, айтпагандар да бар. Бул сокту ичүүдө көбүнчө баарына эле жагат, даамыч, анткени таттуу даам келет. Будайды деле жеп көрсөңүздөр таттуу чыгат. Ичкенге ыңгайлуу эле, мындай көбүнчө дары деген нерсени эле ачуу келет го, дары. Анчалык ачуу эмес, ден соолук үчүн ичкенге приятный эле нерсе да. Анан бирок айрым учурларда мага жаккан жок, ичкенде көңүлүм айланды, даамы кычкыл экен дегендер дагы бар да. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Чөп чарга жакын эмес адамдарда, анткени бул ичкениңиздерде эле чөптүн жыты даамы келет, жаңы чабылган чөптүнчү. Көбүнчө мына түштүк тараптагылар билет, осмондун жыты келет экен, осмон даамы келет экен деп айтып калышат да. Ошол нерсеге жакын болбогон адамдарга мындай көңүл айлануу болот да. Көңүлүм айланды дейт. Анан ичкенден кийин башым ооруп чыкты дегендер бар. Ал нерсе организмден токсиндер бөлүнүп чыгып аткан учурда, ошондой процесс жүргөн учурда ошо баш айлануу болот. Андан тышкары мына хлорофилл кычкылтекти айландырып берет дедим, канга кычкылтекти жеткирет дедим. Организмге киргенде эле ошол биздин мээбизге чейин кислород барып атат да. Ошондо баш ооруп чыгат да. Мисалы энергетик ичкениңиздерде, кофе ичкенде баш бир аз эмеги болуп баштайт го, чыңалып, ошол сыяктуу сезим болот. Анан ичкенден кийин 1-2 сааттан кийин да көңүл айланып, мындай кусуп жиберген даражага жеткендер дагы бар. Алардыкы иммунитети төмөн адамдарда, иммунитет слабый болсо, ичкен учурда организм кайра отвергать этет да ошол витаминдердичи. Бирок 1 жума, 2 жума ичкенден кийин организм көнө баштайт. Билинбей калат, билинбей калат. Мисалы, гемоглобин низкий адамдарда деле кандын дарысын ичет го, темир ичкенде да ошо көңүл айланат, жүрөк айланат. Ошол сыяктуу эле да бул дагы. Баш оорулар деп калбадыңызбы? Азыркы учурда баягы давление оорусу менен, баягы кан басымынын көтөрүлүп түшүүсү боюнча дагы жабыркагандар көп чынында. Азыр бул өнөкөт ооруга дагы айланып бараткан сыяктуу да. Анан ошондой бир кан басымы жогорулар деле, төмөндөр деле ичсе болобу бул нерсени? Ооба, бул көбүнчө бизде давлениясы көтөрүлгөндө дары ичип туруп түшүрүп алышат да. Ал эми кан басымы төмөн адамдар көтөрүшү кыйын да бул нерсени. Бул сок кандайча ошол кан басымды нормага алып келет. Кислородду айлантат, кан айланууну жакшыртат. Анан витаминдери толуктоо менен кан басымды нормага алып келет да. Давленияларында түрү болот экен. Почечное давление, артериальное давление, же болбосо черепно-мозговое давление депчи. Анан сөөктөрдүн кыпчылуусунан келип чыккан давление. Эгерде сөөктөрдүн кыпчылуусунан келип чыккан давление болсо, ал кайра кайталана бериши мүмкүн. Сокту ичкенде түшөт, давлениясы кайра көтөрүлө бериши мүмкүн. Ал эми калган учурда давленияны бара-бара жок кылат да. Эгерде почечное давление болсо, бул бөйрөктөн келип жатпайбы? Бөйрөктү дарылоо менен, бөйрөктү дагы бул дарылап кетет да, бөйрөктү тазалайт, воспалениени жок кылат.
анан бара бара ошол давленияны да жок кылууга жардам берет. Давлениясы төмөн адамдарда дагы ошол, мисалы мен мурун 90-60 менен жүрчүмүн. Азыркы учурда 110го 90, 110го 80 болуп калат да. Нормалдаштырып, нормалдашты да, өзү элечи. Анан 200-180ге чейин көтөрүлүп кеткен кардарларыбыз бар болчу. Ошолор ичип атып, давлениям нормага түштү дейт да. Мисалы үчүн эң түшкөндө эле 140ка түшчү деп айтат да бир байкеч. Азыр болсо 120га чейин түшүп атат да. Бир гана ач карын ичилиши керекпи же? Тамактан кийин 30 мүнөттөн. Кээ бирлер ач карын иче албагандар да бар да. Жеке консультациядан кийин аны түшүндүрүп айтабыз. Ошол адамдын эме жаш образына карата билиш керек да. Эгерде организмде гастрит бар болсо ашказанында, анда тамактан кийин ич деп сунуштайбыз. Тамактан 1 сааттан кийин ичесиң депчи. Анан ошентип ичип атканда көңүл айланып кусуп жиберген учурлар болсо, анда тамактан кийин ичип көрүңүз деп айтабыз да. Анан өзүнүн бир эмесин байкап тандап алат да, өзүнө кайсы убак ыңгайлуу болот экен. Бирок көбүнчө эртең менен ач карынга ичсе, организм жакшы тазаланып, витаминдер жакшы сиңет да организмге. Бардыгы эле ооруларга жардам берет деп калдыңыз да. Анын ичинде азыр айымдар өбөрөк жабыркаган гинекологиялык ооруларга кандай таасири бар, ошону жакшыраак айтып берсеңиз. Ошол боюнча да кайрылгандар болду беле. Ушундай сиздердин витаминди алып ичип көрсөм болобу? Баягы БАДыларды же болбосо ар кандай химиялык таблеткаларды иче берип, мен жыйынтык ала албай калдым деп бар үмүт артып, баягы үмүтсүз баягы жашоо болбойт деп коебуз. Адам ар бир нерседен үмүт кылабыз да, баягы жараткандан Аллах Тааладан үмүт кылабыз, андан кийин эле ушундай бир өзү шифа издейбиз. Бул нерсенин баарына эле жакшы, баарына эле жардам берет деп айткан менен деле, бирок көбүнчө эле биз врачтарга да кайрылуусун сунуштайбыз. Биз өзүбүз врач эмеспиз, кесибибизчи. Биз практикада эле көрүп жатабыз, эмнеге жардам берип, эмнеге жардам бербей жатканын. Анан айымдар көп кайрылышат, женский ооруларын айтышат, эми бул жерде айтпай эле коеюн. Көп ооруларын айтышат, бирок биз айтабыз, ал боюнча өзүңүздүн гинекологуңузга барып, строго ошол жактан берген леченияны кыласыз. Анан параллельно ушул сокту да иче турган болсоңуз, жыйынтыгы жакшы болот. Анткени бул организмди поддерживать этип, иммунитетиңизди көтөрүп, ошол ичип жаткан дарыларыңыздан калган токсин шлактарды тазалап берип, сизге жардам берет деп. Жана көбүнчө эле алып ичкенде, мисалы аллергия алып ичтим эле, бирок женский жактан жакшы результаттарды көрдүм деп отзывдарды берип калышат. Же ич катууга алып ичтим эле, бирок женский жактан ушундай результат алдым деп айымдар өздөрү эле айтышат да, жардам берген. Женский жактан деп эми балким айта бересиз, кандай миома же киста деген сыяктуу нерселерге эмес да, Миома, кисталарга ошол айтышат, бирок биз толук түрдө жардам берет деп айтпайбыз да. Бир эле сокко таянып, ушуну эле ичиңиз деп айтпайбыз. Анткени биз билбейбиз, алар канчалык өлчөмдө ошол оорусучу, аны бир гана ошо гинеколог чечет да. Ошол эгер гинекологдун айтканында кылып, анан бул сокту да иче турган болсо, результаты батыраак болот да. Бирок соктун курамында жана хлорофилге, витаминдерге таяна турган болсок, бул организмде шишиктерди кетирет. Ошол биздин ичкен таблеткаларыбыздан калган токсиндерди чыгарат. Мисалы биз кыргыздар антибиотикке жакынбыз го. Дароо эле айыккыбыз келет да, анан ошо врачтарыбыз деле көнүп калган, барсаң эле антибиотик жазат да. Анткени башын оорутабыз да, кайра барып, эмнеге жакшы болгон жокмун депчи. Анан ал антибиотиктердин кесепети организмде көп ооруларды алып келип атат да. Өткө ташып топтолуп атат. Бат-баттан ооруй бересиң, иммунитет начарлайт. Анан ошон үчүн дайым эле профилактика үчүн 1 жылда 3 ай ичип кое бериш керек да соктучу. Сиздердин жарнамаңыздардан көрүп калдым. Бир курстук эмени Витаграсты алсаңыздар, апельсин согу бекер берилет деп. Аны кандай кылып жасап, кандай кылып акцияларыңыздар боюнча айтсаңыздар. Ал дагы эми ошол кардарларыбыздын суроо талаптарынан улам келип чыккан. Ошол айтып аттыңыздар го, кээ бир адамдар иче албайт экен го депчи. Иче албаган адамдар үчүн ошол апельсин согун кошуп койдук. Апельсинди дагы эч кандай мындай кургатуу жол менен же мындай дагы бир башкача кылып сактаган жокпуз. Анын деле согун сыгып туруп эле шоковой заморозка менен тоңдуруп койгонбуз да, порцияларга бөлүп койгонбуз. Ушул сокко эле кошуп 15 грамм апельсин сок болот, кошуп иче турган болсо, апельсинде да негизи витамин С көп. Бул сокто да витамин С 8 эсе көп да, ал цитруска карагандачы. Бирок ошол апельсин бул сокко жакшы даамын кичине өзгөртөт, даам берип ичкенге ыңгайлуу болот. Анан биз имбир согун да кошуп чыгарганбыз. Муну көбүнчө кышында
жакшы алып ичишти. Анан жанагынтип организмди детокс кылам, тазалайм дегендер үчүн дагы, арыктайм деген үчүн дагы ошол имбир согу да жакшы жардам берет да. Противовирусный, противобактериальный ал дагы. Анан кошуп ичкенде дагы вкусу өзгөрүлүп, өзүнчө бир мындай энергетик сыяктуу болуп калат да, имбирди кошуп иче турган болсо дагы. Мына Райым айтсаңыз, эми баягы ишканабызга келип токтололу. Негизи бир эле жалгыз адамдын колунан мына ушундай бир биздин Кыргызстанды кыдырып жүргөн өзгөчө бир витаминдерди чыгарыш үчүн бир эле адам колунан келбейт. Ишканаңыздар аякта жайгашкан, канча адам эмгектенесиздер, канча адамды жумуш менен камсыздап атасыздар деген сыяктуу бизге кызык болуп атат. Бул жумушту негиздеп жатканда бир эле менин эмгегим эмес, бул жерде жолдошумдун колдоосу, ошонун идеялары, ошонун чечими менен башталган жумуш. Мен өзүм үй бүлөм үчүн гана бул нерсени үйрөнүп, ошол нерсени жасагам. Анан башында ичип жүргөндө биз апам экөөбүз, кайненем экөөбүз, анан жанагы ичинде лямблясы бар, курту бар балам эле иччү, үчөөбүз эле ичет болчубуз. Анан өзүбүз жасап баштагандан баштап жолдошум да ичип көрүп, анда ошо тери ооруларында проблема бар эле, псориаз. Жакшы болуп калды. Ошондон бир аз жыйынтык көрө баштаганда анан кызыгуусу пайда болду да. Ага чейин маани бербей атты. Маани беришчү эмес да, үйдөгүлөрчү, даже атам да биз уй белексен чөбүңдү жегидей дегендейчи. Ушинтип калышчу да. Анан ошол бул эмнеге жардам берет, буга ичсе болобу, тиге ичсе болобу деп анан өзү негизи эле биз буга чейин да ошол мага үйрөткөн эже менен дагы иштешип кардарларыбызга жеткирип берип турчубуз, бирок реклама кылчу эмеспиз да, анткени көп өлчөмдө чыгара алчу эмеспиз. Анан ошолордун да жыйынтыктарын угуп, отзывдарын угуп, анан ал учурда кайсыл аппарат менен чыгарчысыздар? Ал учурда да өзүбүздүн ошо соковыжималкабыз бар болчу, атайын ушул вид-крас үчүнчү. Ал учурда да бир кичинекей чакан ишканабыз бар болчу. Эже экөөбүз иштешет элек. Анан жолдошум ушул нерсени кыргыздарга жайылтсак болбойбу? Эмне үчүн силер реклама кылбайсыңар дегенде анан айткам да, бунун мээнети көп. Чөп бир күндө эле өсүп калбайт, 10 күндө өсөт. 10 күндө өскөндөн кийин дагы 5-6 бир эме өсүп чыккандан бир адамга жете турган эле сок чыгат да. Анан биздин күчүбүз да жетпейт. Эки эле адам иштей турган болсок деп ошентип түшүндүргөндөн кийин анан жолдошум өзүнчө бизнес план жазды, проект кылды. Анан акчаларын эсептеп чыгып, биздин күчүбүз жетпейт экенин көрүп, анан инвесторлор тартты да. Инвесторлордун жардамы менен аларга да түшүндүрүү кыйын болду. Анан арасынан чыкты, ошол кыргыздардын ден соолугу үчүн, табигый нерсе үчүн макул биз жардам берели деп. Анан биз чоң бир өндүрүш салдык да. Анан башында өзүм иштеп жүрдүм, андан кийин консультация берип, кайра ошол сатуу жагын караганда жетишпей баратканда ал жака да жардамчы эжелерди алып, азыркы учурда өндүрүштө 3 эже иштейт. Сатуу тармагында да консультанттарыбыз бар. Анан өзүбүз да көзөмөлдөп карап турабыз, жолдошум экөөбүз. Жалпысынан бир 10 адам жумуш менен камсыз болду десек туура болот, туурабы? Жеке курьер да калдык, ошол жакшы сапатта жетсин деп. Кесиптеш, тилекке каршы биздин убакыт дагы соңуна келип жетиптир. Анан сизге эркин микрофон берели, жалпы көрөрмандарга, бир туугандарга бир ыраазычылык сөздөрүңүздү айтсаңыз. Бул жакта карап кайрылыңыз. Чоң рахмат. Эфириңиздер аябай кызыктуу өттү. Көрөрмандарга да пайдалуу болду деп ойлойм. Чындыгында Кыргызстан боюнча бардык эле биле бербейт. Бул нерсени 2 жыл аралыгында иштесек дагы улам келген кардарларыбыз биринчи жолу көрүшүм, биринчи жолу угушум дегендер бар. Буйруса бул эфирден кийин дагы биздин баракчага кирип таанышып чыгасыздар деген үмүттөмүн. Ошондой эле бул табигый нерсени жайылтууда дагы сиздердин ошо биздин кардарларыбыздын дагы эмгеги чоң. Ичкенден кийин ошол өздөрүнүн жакындарына айтып, өздөрү дагы башкаларга айтып, бизди ошол өсүп өнүгүшүбүзгө жардам берип келе жатышат. Биздин максатыбыз ошол табигый сок менен, табигый нерсе менен элдердин ден соолугуна кам көрүп, кылган жумушубуз эки дүйнөлүк сооптуу болсун деп аракеттенип жатабыз. Бул жумушту кылууда эмгектенүүбүздө көп кыйынчылыктар да болуп турат. Аял киши экенбиз, эмоцияга алдырып, дайым бул нерсени токтотуп, жыйнаштырып, өзүм үчүн гана жашайын, өзүмдүн ден соолугума, үй бүлөнүн ден соолугу үчүн гана жасайм деген учурлар көп болот. Ошол учурда жолдошум дайым колдоп, жок, биздин максатыбыз башында кандай болгон болсо, ошол максатка жетебиз. Биздин максатыбыз бир эле акча табуу эмес, ушул адал нерсе менен элдин ден соолугу үчүн
дагы да өнүгүп өсөбүз. Бул нерсенин артында дагы жыйынтык болот деп дем күч берип келет да. Анан кардарларыбыздын жакшы отзывдары дагы бизди алдыга жылууга жакшы жардам тийгизет. Ыраазычылык билдирели, кесиптеш ар дайым ден соолукта болуңуздар дейли. Бүгүнкү биздин маегибиз дагы пайдалуу болдуго деп ишенебиз. Себеби ден соолук багытында дагы сүйлөштүк. Албетте ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү мейманыбыз Ата Мекендик өндүрүш Витадам компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Нуралиева Мунар айым болду. Албетте эч качан оорубаңыздар. Мына ушундай ата мекендик өндүрүштү колдоп, ар дайым кыргыз элибиздин өлкөбүзгө болгон салымы чоң боло берсин деген тилекти айталы. Эч качан эч кимиңиздер оорубаңыздар, кесиптеш. Ооба, иммунитетиңиздер күчтүү, сулуу, татынакай ажарлуу болом десеңиздер, Витадамдын Витаграсс мындай сонун соогун алып ичиңиздер. Ден соолукта болуңуздар, ар дайым ден соолукта жүз көрүшөлү. Бүгүнкү эфирибиз мына ушуну менен соңуна чыкты. Аман туруңуздар. Саламатта калыңыздар.